Барыңыздар ушул Faberlic'тен Faberlic 3.0 деген приложениясын скачать этип алыңыздар. Ким мурда катталган болсо, мурунку приложениясы бар болсо, аны удалить этип, мына дал ушул приложенияны скачать этип алыңыздар. Так. Бул жерде бизге кээде ушундай болуп чыгып калат. Эми азыр аябай адамдар бир моментте көп келгендиктен ушинтип кичине эметип атат, приложенияда айнып кетип атат. Бул жерде башкы бет, товарлардын категориясы, бул корзина, бу жерде каталог. Анан биз биринчи профилге кирип алышыбыз керек. Мынакей, бул жерде турат, войти деп турат. Только ушуну басасыздар. Анан бул жакка биз өзүбүздүн регистрацион номерибизди терип жазабыз. Анан ключубузду, сиздер жаңы катталганда бир күндүн ичинде ушул логин деп, анан ключ деп барат. Ошону жоготпошуңуздар керек. Сөзсүз түрдө жазып алышыңыздар керек. Көчтө эле жаңырбай калды. Азыр биз Талайбек кызы Айперинин личный кабинетине кирдик. Талайбек кызы Айпери заказ оформить этип койгон экен. Бирок биринчи заказын кошпой калыптыр. Мына готовка сборки деп турат. Эгерде сиздер да биринчи заказыңыздарды кошпой туруп ушинтип заказ оформить этип алган болсоңуздар, анда эч нерсе эмес. Азыр биз заказды бузабыз. Бул жерде бизде разутвердить деген нерсе бар. Караңыздар, бул жерде карандаш турат. Биз ушу менен заказды бузабыз. Изменить заказ кылабыз. Мынакей, заказ бузулду. Эми сиздер заказ чогулттук деп ойлоңуздар, өзүңүздөр кыялыңыздарда заказ чогулттум деп ойлоңуздар. Заказдын суммасы 1100 сомдон кем эмес болуш керек. Эгерде сиздер кийинки каталогдордо дагы шаг белек алгыңыздар келсе, анда ушул цена каталога деген жериңиз 2500 сом болгону жакшы. Себептен 2500 сом болсо, сиздер 5 каталог бою катарынан подарка аласыздар. Эми продолжитти басканда бизге кийинки страница ачылат. Кийинки страницада мынакей жалаң акциялар, ваш бонус, купоны и карта. Мынакей бул жерде купон менен картасы бар болчу. Бул жактан дагы мынакей сонун нерсени алса болот экен. Мына 55% арзандатуу менен бетке кам көрүүчү нерселерди алса болот экен. Жана ошондой эле Дом Faberlic сериясынан дагы алса болот экен. Мен кийинки видеодо ушу купонду колдонгонду көрсөтөйүн. Азыр старт программа. Мынакей стартовая программа 1 деп жазылып турат. Киребиз. Дагы бир жолу басабыз. Бул жерден да куттуктоо болуп атат. Эми көңүл буруп караңыздар. Мынакей поздравляем. В каталоге номер 3. Вы успешно прошли первый шаг стартовой программы дейт. Список 1 деп турат. Список 1де биз мына палетка наливных помад. Албетте биз корзину кылабыз. Анан экинчи бул список, бул жерде мынакей көптөгөн түрлөрү турат, 5 түрү турат. Мен өзүм эле бирөөсүн тандап салып коеюн. Бул менин оюмча азыр бул кичине темныйраак экен. Айпернөнү ушул туура келсе керек, сонун цвет экен. Пыльная роза мына в корзину салдым. Применить кылабыз. Обязательно применить дегенде басышыңыздар керек. Аны баспай калсаңыздар шаг белеңиздер түшпөй калат. Мынакей эми корзинага түшкөнүн көрөбүз. Товар деген жерде мынакей 50 тыйынга түштү. И палетка помад дагы 50 тыйынга түштү. Бул жерден купонду пайдаланыптыр. Мынакей 60% арзандатуу болгондо 303 сомго эле стиральный порошокду алып атат. Жана дагы бир купонду колдонбой калыптыр. Ал купонго бир крем дагы алып кошуп салып койсо болот. Мен азырынча муну продолжитти баспай турайын. Бул жерде продолжитти басып, эң аягында заказать дегенди басыш керек. Негизи мен азыр толук кандуу оформить этпей турамын. Себептен дагы купонуна бир неке кошуш керек экен, бир нерсе. Мына заказать дегенди басканда гана сиздердин заказыңыздар кетет. Азыр бул жерде цена каталога 2457 болуп атат. Ваша цена деген жери бул 1965 сом. Бул төлөй турган
төлөй турган эмес, бул после скидки. Андан кийин складтан офиске чейинки аралыкка төлөнүүчү акча каражаты балл 12 балл болду. Итого к оплате 2400 сом дейт. Бул жерде 2457 деп атат. Дагы бир аз жетпей атыптыр. 2500 болуш керек. 2500 болбой калса шак белекке катыша албай калат. Азыр муну биз Айпериге айтабыз, анан Айпери дагы кошот. Рахмат, Самир. Самир, рахмат. Самир, рахмат дейм. Ештеңе емес. Ага, там сейчас раунд, как у меня. Так что сүйлөбөңүз дейсиңби? Просто сейчас у меня не идет, да? Талактын биринчи шак белегин алуу жолу. Мынакей биз приложенияга киребиз. Приложениябыздын кебетеси бизде фиолетовый түстө. Азыр көрсөтөмүн. Мынакей ушундай. Кечиресиздер. Мынакей ушундай түстө. Албетте биз личный кабинетке киребиз. Мынакей ушул кимде жок болсо скачать этип алыңыздар. Бүгүнкү күндө 2023 жылдын 7 мартында ушул приложение иштеп жатат. Эгерде кимде башкача приложение болсо, аны удалить этип, мына ушуну кайрадан жүктөп алыңыздар. Себеп дегенде дейт, бул ушу жаңы каттаган катталуучу. Келиңиздер мунун биз шак белегин карап көрөлүк. Бул стартовая программа деп турат. Мына ушуну басып